Достор, 7 күндөн бери изделип аткан апасы сыздай ыйлаган баланын азыр жаңылыктардан көрүп атасыздар. Жансыз денеси табылды депчи. Бул жерде ата энени эч качан сыздатпагыла. Урматтуу жаштар, азыр особенно мына жана проходной возрасттагылар 1000 кыйналып отсаңар дагы, алар силердин ата энеңер. 1000 урушса силерди жакшы болсун деп урушат. Болгону кулак салып, өзүңөрдүн сабагыңарды, өзүңөрдүн жумушуңарды так аткарсаңар эле бул жашоодо жамандык көрбөйсүңөр да. Бул азыркы учурда мен баардык жаштарга кайрылам да, үйүңөрдөн качпагыла. Компьютерный клуб болобу же кандай эме болбосун, достун да досу бар дейт. Ал менин досум деп аны менен жүрүп алып, түндөп күндөп энеңерди сыздатпагыла. Мен да атасыз өскөм. Менин да апам көп урушчу, бирок Кудайга шүгүр азыркы күнү мына өзүм дагы ата болдум. Өзүм да балдарымды кээде урушам. Бирок жакшы болсун деп урушабыз да. Ошондуктан жаштар энеңерди сыздатпагыла. Байкуштун апасы көрдүңөр канчалык кыргыз элине кайрылып, жардам сурап баламды таап алсам экен деген үмүт менен келди ушу 7 күн ичичи. Азыр болсо жансыз денеси табылды деген маалымат чыкты да. Ошондуктан ал үй бүлөгө сабыр, баланын арты кайырлуу болсун. Жаштар, бул силерге сабак болсун, чоң сабак. Эч качан энеңерди сыздатпагыла.